Kutmandуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Билерман Ордо клубунун мүчөлөрү. Бүгүн биз Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун күзгү серияларынын 4-турун тартуулайбыз. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Семетей Амиралиев жетектеген команда ойногону келген, анда эмесе мен бүгүнкү оюнчуларды Ордого кол чабуулар менен чакырууну баштайм. Бүгүнкү оюнда Базарбай Юлдашев, Исалиева Буайша, Уланбек Аманбай уулу, Нуристан Марат уулу, Нурмухаммед Абылов жана ошондой эле команда капитаны Семетей Амиралиев. Семетей мырза, Ордого куш келипсиз. Бүгүн сиздер күзгү сериялардын 4-турун ойнойсуздар. Буга чейинки ойногон командалардын баарына жеңилүү менен келип жатат. Бүгүнкү оюнга болгон сиздердин даярдыгыңыздар кандай болду? Саламатсыздарбы, урматтуу алып баруучу, урматтуу Ордо, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү оюнга дагы биз адаттагыдай эле интеллектуалдык жактан да, психологиялык жактан да мыкты даярдыкта келгенге аракет жасадык. Оюнга келерден мурда биз өзүбүзчө даярданып, таймаштарды өткөрүп, жакшы мыкты кам көрүү менен келдик бүгүнкү оюнга. Буюрса жеңебиз деген ойдобуз. Командага ийгилик каалайбыз. Анда эмесе биз бүгүнкү оюнга келген суроолорду жайгаштырууну баштасак, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин оюнга суроо жибериңиздер. Биздин дарек Ош шаары Ленин көчөсү 330, Билерман Ордо интеллектуалдык оюнуна деп суроо жибериңиздер. Албетте сурооңуздардын маалымат булагы, сүрөтүңүздөр жана дарегиңиздерди толук жазып калтырсаңыздар. Жана ошондой эле бизде Facebook'тан Билерман Ордо деген баракчадан да тапсаңыздар болот. Ошондой эле Билерман Чекит ТВ күчүкчө mail чекитру электрондук дарегине дагы кат жиберсеңиздер болот. Ал эми оюнубуздун демөөрчүсү, Улут жүзү коомдук фонду жана анын президенти Рустам Маманов болуп эсептелинет. Улут байлыгы билимдүү жаштарда деген уран негизинде биздин долбоорду колдоп келүүдө биз Рустам Мамановго ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле оюнубуздун өнөктөшү Ата кондитердик фабрикасы, дагы өзүнүн таттууларын бизге камдап келген. Ата кондитердик фабрикасына дагы ыраазычылык билдиребиз. Оюнга даярсыздарбы? Даярбыз буюрса. Анда эмесе биз оюнду баштадык. Эсеп болсо 0-0, биринчи раунд. Семетей мырза, эскертип өтөйүн, сиздерде 1 мүнөт бонус жана ошондой эле Ордодон жардам алуу мүмкүнчүлүгү бар. Керектүү учурда алып пайдалансаңыздар болот. Ал эми биринчи раундда силерге каршы Аксы районунан Санжар Субанбек уулу берет. Суроосунун байгеси 1000 сом. Суроо көңүл бургула, мен суроону окуйм. Күндөрдүн биринде бай жана кедей адамдын ортосунда чыр чатак болуп, аны чечүү үчүн казыга барышат. Казыга барышып, чыр чатак эмнеден улам чыккандыгын айтышат. Кедей адам айтып жатат: мен бул байдан кудук сатып алганмын. Бирок кудук ичиндеги сууну кайра мага сатып жатат. Өз кудугумдан өзүм суу сатып алып жатам деп айтат. Бай болсо: мен сага кудукту сатканмын, ичиндеги сууну эмес деп жооп берет. Казы бул экөөнүн чыр чатагын чечүү үчүн абдан көп ойлонуп, мындай бир чечимге келет. Урматтуу билермандар, сиздер өзүңүздөрдү ошол казынын ордуна коюп айткылачы. Эмне деп жооп бермексиздер. Же болбосо казы булардын көйгөйүн кантип чечип берген? Кетти убакыт. Жер маселеси бул. Кудукту саткан менен жерди саткан эмес. Жер меники. Кедейдин пайдасына чечип берсе керек. Ооба, кедейдин пайдасына чечип берген. Кудукту бир нерсе сатып алганда анын ичиндеги нерсе да сеники болот да. Мисалы, идишти сатып алганда идиштин ичиндеги нерсе да сеники болот. Же сууну жок, мисалга жөн эле казылган жерди сатып, ичинде эч нерсе жок болсо,
Демек бул кудук деп аталбайт. Ичинде суу Жок, бул мындай болгон. Агыл саткан мезгилде кудук бош болгон. Кудук бош болгон. Кийин суу чыккан. Кийин суу чыгып калган. Мурда деле суу чыккан да. Ооба, мурда деле суу чыккан, бирок жөн эле мындай болгондо, мисалы, кудук деп эсептелмек, мен сатып алмак эмесмин эгер ичинде суу болгондо. Мага эмне кереги бар жөн эле чуңкурдун дегендей. Барбир талашмаса. Анда мен сатып алам деп экен. Дагы. Кедейден кудукту сатып алып, Жок, бул жерде ошо ал сатып алганда кудуктун ичинде суу болгон же болгон эмес маселеси эмес бул жерде. Өз ичинде Суу жок болуп калганда, ошондо суу жок болгон учурда сатып алгандагы кийин суу кайра келген. Убакыт аяктады. Семете мырза. Урматтуу алып баруучу, биз биринчи раундда Ордодон жардам алабыз. Урматтуу Ордо, команда сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Сиздерге 20 секундда убакыт берилет. Жардам бериңиздер. Болушу мүмкүн болсун. Кыз менен баласын үйлөп жүргөн ошол кудуктан алып кетип. Ошол эле мен укканым бар. Кандай дейсиз? Алсын анда сен кудук сатыпсың, суу жакшы вариант экен. Сууну көчүрүп ал деген башкача. Жакшы вариант. Жакшы вариант. Сен өзүң сууну алып кет. Жакшы вариант. Убакыт аяктады. Семете мырза. Урматтуу алып баруучу, биз Ордон жардамына таянып жооп беребиз бул суроого. Каза айтышы мүмкүн байга. Сиз кудукту саткан экенсиз. Бирок ичиндеги сууну кошо сатпапсыз. Эгер ушунчалык сууңуз керек болуп атса, анда кудуктун ичинен сууңузду алып кетип калыңыз. Кудукту бошотуп бериңиз кедейге деши мүмкүн. Ошондо бай айласы кетип, кедейге жеңилиши мүмкүн. Түшүнүктүү. Мен жооп кабыл алдым. Казы байга карап, сен бул адамга кудукту саткансың. Сенин сууң бул адамдын кудугунда турат. Жана сенин сууң башканын кудугунда тургандыгы үчүн сен ага сууну гана бекерге бербестен кошумча акча да беришиң керек деп айткан. Команда кичине болсо да жоопко жакындаштыңыздар, бирок алып кет деп айткан жок. Болгону сен ага акча төлөсүң деп айткан. Бирок негизи бул жерде кудуктун сатылышында сөз болуп жатат. Негизинен жоңуздар тура. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов. Улут байлыгы билимдүү жаштарда. Ойнонтабыз. Экинчи раунд. Экинчи раундда сиздерге каршы Умар Хамракулов суроо берет. Швеция мамлекетинен. Суроосунун байгеси 1200 сом. Мониторго көңүл бурула. Жогоруда сүрөттө Япониянын борбору Токио шаарынын метросунун картасы көрсөтүлдү. Токиодогу метро станцияларында дүйнөдөгү башка шаардагы метролордон айырмаланып, күзөтчүлөрдөн башка дагы атайын кызматкерлер болот. Араңыздарда метрого түшкөндөр бар. Семете мырза, метрого түшкөнсүзбү? Түшкөнбүз. Метрону элестетиңиз. Ал жерде күзөтчүлөр болот. Ал жерде тартипти карап турушат. А бирок Япониянын Токио шаарындагы метросунда бул жерде күзөтчүлөрдөн башка дагы бир кызматкерлер бар. Суроо, урматтуу билермандар. Алар эмне кызмат аткарышат? Кетти убакыт. Мен окуган маалыматтар боюнча бул Японияда метро менен биргеликте ошонун ичинде суулар жүрөт. Алар Японияда атом электр станцияларды муздатуу үчүн пайдаланылат. Булар ошол максатта болушу мүмкүн. Кандай? Атом электр станцияларын муздатуу үчүн метролор аркылуу алар суу түтүктөрү алып өтүлөт. Алар атом электр станцияларын муздатуу кызматын аткарат. Бир гана Токиодо мен ошондой маалымат окугам. Бир гана Токиодо ошол суу резервуарлары ошол метро аркылуу өтүп, ошол эмен атом электр станцияларын муздатып турат. Мен вариант. башаламан экен да мына алчы. Кайсы
кысасы атом электр станциясында иштеген немелер кызматчылар болушу мүмкүн. Жер дагы көп кымылдайт Японияда. Мисалы лабиринтке чаташкан Сен буга отурасың, сен буга отурасың деп ошондой. Ар бирин эмес, билбей адам. жүргүнчүлөргө кызмат көрсөтүүчү Жүргүнчүлөрдү көрсөткөн полицейскилерден башка деп атат. алып берүүчү роботтор бу дейбиз. Роботтор Кызматкер Өткөлө чаташкан метродон да. ар метронун немеси. Убакыт аяктады. Семетей мырза. Урмат алып баруучу, бул суроого Нурстам мырза жооп бергенге аракет кылат. Нурстам мырза. Урматтуу алып баруучу, мен Япония метролору тууралуу жакында эле бир маалымат окуп калдым эле. Бул Японияда жүргүнчүлөрдү ташыган поезддерден сырткары ошол метролордун ичинен Япониядагы билебиз атом электр станциялары аябай көп. Ошол атом электр станцияларына муздатуу үчүн суу резервуарлары аркылуу суулар жиберилет да. Мен ойлоп атам, ошол суу резервуарларын көзөмөлдөөчү кызматкерлер болсо керек деп. Суу резервуарларын кандай? Көзөмөлдөөчү кызматкерлер болсо керек деп. Мен жакында эле окудум эле кызыктуу маалыматтардан. Метролордун биргеликте алардын ичинде суу резервуарлары дагы же болбосо суу түтүктөрү дагы аркылуу метролор аркылуу алынып өтүлөт депчи. Ошондо сууну караган адамдар. Суу резервуарларын караган адамдар же болбосо атом электр станциясына тиешеси бар, ошо атом электр станциясында иштөөчү кызматкерлер деп айтсак болот. Түшүнүктүү. Мен жооп кабыл алдым. Токио шаарын билебиз. Эл өтө көп жыш жайгашкан шаар. Ал эми Нурстам мырза, сиз жооп берген вариантта бул сиз сууга басым жасап койдуңуз. Мен бул жерде бир гана метро жөнүндө сураган болчумун. Метронун кызматкерлери. Сиз айткан боюнча бул балким ошол метронун ичине жайгашкан суу түтүктөрүн караган адамдар болушу мүмкүн. Бул жерде метронун кызматкерлери боюнча элди ташууда кызмат кылган инсандар жөнүндө. Майн туура көңүл бурабыз. Мен туура жооп көрсөтөм. Туура жообу бул. Мына сиздер сүрөттө көрүп тургандай, элдер метронун поезддин ичине батпай калат. Но ошолорду түртүп ичкериге киргизип, элдин жетүүсүн камсыз кылуучу инсандар. Мынакей. Тилекке каршы жолуңуздар туура эмес. Эсеп болсо 1-1. Теле көрүүчүлөрдүн пайдасына. Оюн улантабыз. 3-чү раунд. Нурстам мырза, жакында сиз президенттик стипендияны алып келдиңиз. Куттуктайбыз. Рахмат чоң. Жалпы билермандардын атынан, өзүмдүн атымдан куттуктайм. Барыңыздарга Кандай сезимдер болду алган учуруңузда? Эми албетте бул студенттик күндөрдөгү окуучулук студенттик күндөрдөгү же болбосо университетте окуган мезгилдердеги эң жакшы бир көз ирмем деп айтсак болот. Себеби бул президенттин колунан стипендия алуу бул университетте окуган же болбосо жалпы Кыргызстанда мамлекеттик университеттерде окуган студенттер үчүн чоң сыймык жана эң жогорку сыйлык болот деп айтсам болот. Мен бул сыйлыкты алып жатып аябай чындыгында толкундандым. Себеби бул сыйлык жөн гана келген жок. Бул көптөгөн аракеттер, көптөгөн изденүүлөр, көптөгөн коомдук иш-чараларга катышуунун негизинде бул сыйлыкка жеттим деп айтсам болот. Рахмат. Куттуктайбыз. Мындан ары да сыйлыктарыңыз көп болсун. 3-чү раундда силерге каршы Блиц раунд ойнойбуз. Блиц турда адаттагыдай 3 суроо берилген. Бүгүнкү Блиц турда Алмаз Ашырмамбет уулу, Илим Камчыбеков жана Асылбек Жолдошовдун суроолору берилет. Мен Асылбек Жолдошовдун суроосунан баштаймын. Суроо көңүл бургула. Италиялык архитектор Палладио курулуш боюнча өзүнүн оюн айтып кеткен экен. Ал төмөндөгүдөй. Курулушта ушул 3 нерсе болушу керек. Биринчиси пайдалуулук жана ыңгайлуулук. Экинчиси узак мөөнөткө чыдамдуулук. Эми сиздер үчүнчүсүн таап беришиңиздер керек. Үчүнчүсү кандай?
бурч эмеспи? Үч нерсе болуш керек. Биринчи Пайдалуулук, ыңгайлуулук, экинчиси көпкө. Туруктуулук, чыдамдуулукту айткан жок. Убакыт аяктады. Ким жооп берет? Нурмухаммед жооп берет. Биздин команданын жообу үчүнчүсү бул көрк болуш керек. Көргөндө адамды тарта турган кооздуулук. Мен жооп кабыл алдым. Туура жооп бул кооздук болчу. Жоңуздар туура. Көркөмдүү болушу керек. Экинчи суроо. Илим Камчыбектин суроосу. Бул нерсе жаткан болсо чексиз, ал эми тик турса чеги бар. Суроо урматтуу билимдүүлөр. Бул эмне? Ким жооп берет? Бул суроого өзүм жооп берип коеюн анда. Бул 8 цифрасы. Экинчи суроонун жообу да туура. Үчүнчү суроону окуймун. Үчүнчү суроону силерге Алмаз Аширмембет уулу берет. Мониторго көңүл бургула. Монитордо сиздер көрүп турган сүрөттө бир нерсенин көрүнүшү бар. Албетте бул көрүнүшкө адам баласынын тиешеси бар. Суроо урматтуу билимдүүлөр. Бул эмненин көрүнүшү? Кетти убакыт. Биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күндө кетип атат бул жерде. Намаз эмеспи, намаз. Бир бут эмнеге? Гимнастика эмеспи, гимнастика эмеспи. Жок, мына бирөөсүндө москул таштап атат да уже мына. Битте колду мындай. Гимнастика. Йога же гимнастика болчу. Убакыт аяктады. Ким жооп берет? Ошол эки түрү деп туруп сен айтан, Нурмухаммед. Урматтуу алып баруучу, бул суроого да Нурмухаммед мырза жооп берүүгө аракет кылат. Биздин команданын жообу бул кыймыл аракет йога. Мониторго көңүл бурула, мен туура жоопту көрсөтөм. Бул йога. Плиз раундты команда туура тапты. Эсеп болсо 2-1. Билермандардын пайдасына. Лакомка, дамду, лакомка. Вафлини дайыма жаныбызга ала алабыз. Лакомка. Рулетти биз аны жакшы көрөбүз. Пирожный өзүндө эрийт. Лакомка. Балалыктын даамы. Oyunu ulantабыз. 4-cü rauнд. Төртүнчү раундда силерге каршы Карабалта шаарынан Алипбек Райымкулов суроо берет. Суроосунун байгеси 1400 сом. Суроого көңүл бурула. Семет Мырза. Сауд Арабиясы өтө жылуу мамлекет экенин жакшы билебиз. Ошондой болсо да Иорданияга жакын Табук шаарында кар жаайт экен. Кызыгы, кар жааса bir nersege tıyuu salınat. Sura urmatı bilermanlar. Emnege tıyuu salınat. Kettu vaqt. Iordaniyaga жакын жер. Басканга сууду топтоп алса керек. Жок. Мында көчөгө чыкканга эмеспи? Кар жегенге эмеспи? Кар жегенге эмеспи? Иорданияга жакын. Дагы. Жакын болсо кар булганып калат, жол болсо туздуу. Коньки тепкенге эмеспи? Коньки тепкенге. Жок, анчалык музда болсо керек. Кар эле жаайт. Кар эле жаайт, жол Ошо ысыкка байланыштуу бир нерсени ойлонушубуз керек да. Так, эмне болуп кетет кар жаап кеткенде? Дагы. Суу максималный Кар өтө көп жаай турган болсо эрип, өтө көп кар жаайт. Кар жаабайт. же аз эле жаайбы экен, а? Аз эле жаайт. Дагы. Ошо карды пайдаланып калайлы дейт да. Пайдаланып карды жанагындай баш үчүн балким мындай карга унаага чыкпаш керек Малдар дегендей болуш жайбергиле керек. дегендей бир неме жокпу? кардын үстүнө басканга Койлор эме эмеспи? чыгарбагыла Же деген. койлор чыгарбай же үстүнө бир паласалас какпагыла дебейби? Кайсы шаар деди? Табык деди. Эгер кар Же кардан жанагындай немелер жасаганга эмеспи? Аязаталарды Аязата.
кар кишилерин Динге байланыштуу болуп атканда. Динге байланыштуу нерсе да динге убагыла деген болушу мүмкүн да. Убакыт аяктады. Семете мырза. Урматтуу алып баруучу, биз бул суроого төмөнчө жооп беребиз, өзүм жооп айтайын. Сауд Аравия мамлекети бул исламий мамлекет. Ошондуктан кар жааган мезгилде кардан ошол адамдын сөлөкөттөрүн жасоого тыюу салынса керек. Түшүнүктүү. Мен жооп кабыл алдым. Эмнеге тыюу салат? Диний принциптерге ылайык же көз караштарга ылайык адамды бир гана Алла жаратат, адамды адам жаратпаш керек, жасабаш керек деген ой. Түшүнүктүү. Анда эмесе мен туура жоопту окуйм, туура жоопко көңүл бургула. Баарыбызга белгилүү болгондой, Сауд Аравияда мыйзам шарияттын негизинде кабыл алынган. Ал эми сиздер жооп бергендей, адамдын сөлөкөтүн жасоо, сүрөттөрүн тартуу шариятта тыюу салынгандыгы үчүн Сауд Аравиясы дагы кар кишилерди жасоого тыюу салат. Жооңуздар туура. Жооңуздар туура, эсеп болсо 3-1 Лермандардын пайдасына. Oyun улантабыз. 5-ci rauнд. Beşinci raundda sizlerге каршы Өзгөн районунан Аскар Токоев суроо берет. Суроосунун байгеси 1500 сом. Суроо көңүл бурула, мен Аскар Токоевдун суроосун окуйм. 16-чы кылымдын ортолорунда Нидерландиялыктар боштондук эгемендик үчүн Испанияга каршы чыга башташат. Анткени бул учурда Нидерландия Испаниянын кол алдында болгон. Согушкерлер азаттык үчүн күрөшүүдө өлүмгө да даяр экендиктерин далилдешип, бир нерсени өздөрү менен кошо алып жүрүшкөн. Ошол нерсе бүгүнкү күндө аскердик кийимдин бир бөлүгүнө айланган. Суроо урматтуу билермандар. Эмнени өздөрү менен кошо алып жүрүшкөн? Кетти убакыт. Бычак эмеспи? Бычакты аскер кийимге кадап алышат дагы. Эмнени алып жүрүшү мүмкүн? Аскер кийимди Өлүмгө да даяр болот. Ремен эмеспи? Ремен эмеспи? Ремен эмне үчүн алып жүрөт ремен? Бууну өлүп алышы мүмкүн, асынып, дагы. Бычакты өзүнө сай алышы мүмкүн, дагы. Бычак болушу мүмкүн, ремен болушу адамды. 16-чы кылым ортолору. 1700-жылы кайсы элементтерден турат аскердик кийим? Мисалы фуражка болот, значок болот, ремен болот, андан башка адамды өлтүрө турган бычак менен ременден башка кандай нерсе. Дагы фонарик болот да аскер кийимдер. Жылдызчалар. Жылдызчаларды алып бычак болот. Дагы азыркы күндөгү аскердикпи же ошол мурдагы аскердикпи? Азыркы күндөгү айланып атпайбы? Азырда сүрөтү бар деди, сүрөтү бар. Азыр деле бычак алып жүрүшөт аскерлер. жок. Кийимди Анда бычак болгондо анда логикалык мааниси жок. Чөнтөктөрүндө эмне болот аскер кийимде? окшойт. Бууну басынып өлүп алыш үчүн мен өлүмгө да даярмын дегенде. Убакыт аяктады. Талкуун токтотобуз. Семете мырза, ким жооп берет? Улан айтып койсун ушуна. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Улан мырза жооп берүүгө аракет кылат. Улан мырза. Биздин жооп төмөнкүдөй. Бул азыркы күндө биз кур деп коебуз, ремен. Ал өзү негизи ошол адам эң күчтүү курал бул өз өмүрүн берүүгө даяр болууда адамдын. Ошондо өзүн өлтүрүп алыш үчүн ошол курду алышып жүрүшү мүмкүн, эми зарыл учурда тутумга түшүп калбаш үчүн. Ал кезде мүмкүн жип болгондур, ошо кыскасы чынды көтөрүп жүрчү ремен ошол. Түшүнүктүү. Мен жоопту кабыл алдым. Улан мырза, сиз аскердик кафедраны окуп бүттүңүзбү? Ооба. Мен билгенден бул жерде Нуристан мырза да окуган ал жерде. Мен ойлодум эле сиздер бул суроону окуганда туура жооп берсеңиздер керек деп.
Мониторго көңүл бурула, мен туура жоопту көрсөтөм. Туура жооп бул сиздер көрүп турган Аксель Банта жиби болчу. Мына ошол окуядан кийин булар өздөрүн өлүмгө да даяр экени керек болсо, испаниялыктар асып өлтүрүп койсо деле биз эгемендүүлүк үчүн күрөшөбүз деп өздөрү менен кошо мына ушундай жиптерин кошо алып жүрүшкөн. Кийинчерээк бул барып аскердик форманын бир бөлүгүнө айланып калган. Мына биздин куралдуу күчтөрдүн дагы парадында колдонулуп турат кийимдеринде. Тилекке каршы жооңуздар туура эмес. Эсеп болсо 3-2. Биз Аскарбек Токоевду утуш менен куттуктайбыз. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов. Улут байлыгы билимдүү жаштарда. Ал эми оюнду улантабыз. 6-чы раунд. Урматтуу билермандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен учурдан пайдаланып бүгүнкү оюнду ойноп жаткан оюнчуларды дагы бир сыйра тааныштырып өтсөм. Бүгүнкү оюнда Базарбай Юлдашев, Уланбек Аманбай уулу, Семетей Амиралиев, команда капитаны Нурмухаммед Абылов, Нуристан Марат уулу жана ошондой эле Жусалиева Буайша. 6-чы раундда сиздерге каршы Ош шаарынан Гүлжамал Кабылова суроо берет. Суроосунун байгеси 1600 сом. Суроо көңүл бурула. Семете мырза, Мигель де Сервантести уккансызбы? Мигель де Сервантес. Испан жазуучусу Мигель де Сервантестин Дон Кихот чыгармасындагы Дон Кихоттун шериги Санчо Пансонун монологунан бир үзүндү. Көңүл бурула. Адамдардын пикирин жаап туруучу тосмо, ачкачылыкты жоготуучу тамак, чаңкоону басуучу суу, суукта жылытуучу от. Кул менен падышаны, акмак менен акылдууну тең кылып кое турган бир сыйкырдуу нерсе бар. Суроо, урматтуу билермандар. Санчо Панса эмнеге бул мүнөздөмөнү берген? Кетти убакыт. Акылдуу менен аны шарап. Менен сүйлөйсүң ошол сөз аркылуу. Тааныс суроо да, тааныс суроо болуш керек. Так. Сууну кайталадым. Мисалы, акыркысында акмак менен дегенде Падыша менен кулду. Бирдей кылат да? Бирдей шарап. Тил же шарап. Неме эмеспи? Шарап ичкенден баардыгы акмак болот да бирдей. Бул законда берилген суроо да, бул законда берилген суроо. жылытат дейт. Мүрзө эмес эле жылытат. Мүрзө эмес. Тиле. Так, дагы Жылытат дейт. Мисалы, Эсте Кайталанып сөз да. кайталабайт, азыр ойлонуп эле, анан кайталанып туруп дагы ойлонобуз. Так, дагы. Жылта турган эле ошо. Адам менен Шарап, тил дагы эмне? адамдын пикирин жаап турчу тосмо шартын жолсо, бул менен падышаны бир кылып кое турган нерсе бар. Жылмаюу. Дагы. Мыйзам эмеспи? Мыйзам. Жылмаюу эмеспи? Укук эмеспи? Мамлекеттик укук. Уйку эмеспи уйку? Уйку учурунда Уйку. Бардыгы бир болуп коюп, кол менен падышаны бардыгы адамдар уксана баары бир болуп коет. Деген жары да. Башкасын жоготуучу тамак адам менен адамдын пикирин жаап турчу. Жок, булардын баары бир бириктирип Убакыт аяктады. Семете мырза. урматтуу алып баруучу, кечиресиз. Биз 1 мүнөттүк бонусубуздан 30 секунданы алайлы, бирок сурооду дагы бир кайталап коюңузчу, мүмкүн болсо. Мен монологду гана окуп берем. Адамдардын пикирин жаап туруучу тосмо, ачкачылыкты жоготуучу тамак, чаңкоону басуучу суу, суукта жылытуучу от, кул менен падышаны, акмак менен акылдууну тең кылып кое турган бир сыйкырдуу нерсе абал. Кетти убакыт. Мөөнөт албай эле жооп беребиз анда. Урматтуу алып барчу болобу? Мөөнөт албай туруп. Ким жооп берет? Нуристан мырза жооп берет бул суроого. Нуристан Марат уулу. Мен бул чыгарманы өзүм да окуп чыккам негизинен. Бирок бул монологдор эсимде жок экен. Кээ бир саптар эске түшүп кетип атат. Адам менен
Адамдын пикирин жаап туручу тосмо, ачкычылыкты жоготуучу тамак, кул менен падышаны, бай менен кедейди бирдей кылып коючу бир сыйкырдуу күч бар деп. Биз ойлоп атабыз, бул жерде уйку жөнүндө сөз болуп жатат окшойт. Түшүнүктүү. Мен жооп калам. Адам уктаган учурда мына ушул абалдар болуп калабы, Нурислам мырза? Аскарчылык жоголот. Эми кул менен падыша жол, бай менен кедей уктаганда бирдей абалда уктайбыз да баарыбыз. Же өзгөчө бай адам менен кедей адамдын укташынан бир өзгөчөлүк таба албайбыз, баары бирдей эле болот. Туура жоопко көңүл бургула. Туура жооп бул уйку. Уйку мезгилинде баары бирдей абалга келип калат. Жооңуздар туура. Жооңуздар туура, эсеп болсо 4-2. Жамандардын пайдасына. Оюн улантабыз. 7-чи раунд. Жетинчи раундда сиздерге каршы Ала Бука районунан Дастан Керимкул уулу суроо берет. Суроосунун байгеси 1700 сом. Урматтуу билермандар, көңүл бурууга ордого сүрөт чыгарылат. Семете мырза, сиздердин алдыңыздарда француз сүрөтчүсү Густав Курбенин сүрөттөрүнүн бири. Сүрөтчү Курбе бул сүрөттө өзүнүн жашоосундагы болгон окуяны баяндаган. Курбе өзү оң жакта турат, жалгыз. Ал конокко келип, аны досу өзүнүн кулу менен тосуп жаткан убагын чагылдырган. Ар жакта досу жана анын кулу. Бер жакта турган ал Курбе өзү сүрөтчү. Густав Курбе менмен сиңген, өзүн өзү сүйгөн адам болгон. Суроо урматтуу билермандар. Эмне бул сүрөттө искусство таануучулардын ою боюнча сүрөтчүнүн менмен сиңген мүнөзүн тастыктап турат. Түшүнүктүү болду? Сүрөттө эмне Курбенин өзүн өзү менмен сиңген мүнөзүн тастыктап турат. Кетти убакыт. Колда шляпасы тик адамдар өз менмен сиңген адам болобу? Сакал тик ачык эле турат, билинип турат да. Колундагы аны караңыз. Баш кийим. Баш тетир кармап алган. Баш кийимди кармаганда Дагы. Наркы түз кармаган, мындай карап турган. Ооба, баш кийимди тетир, баш кийимди да тескери кармаганны бар экен. Таягынын учу да шишкен. Дагы. негизинен Жок, ооба, таягынын учу да шиш. Жок. Негизинен өзү шляпанын тескерисинен кармайт. Ооба, туура. Дагы. Ооба, берип. Анан таякты оң кол менен кармап, шляпаны сол колуна кармап Наркы турат. досу деле тескери кармап турат го? Туурабы? Мына досу деле. Жок, мен ойлоп атам да, бул жерде өзү негизи шляпаны чечкенде оң кол менен чечет да. Бул жерде бунун шляпасын Ооба, берип. Оң колдо. Жок, сол кол. Мына таякчы. Экөөдө тең эле сол кол экен. Узун. Аякта мына караганда Дагы. таягына караганда. Өтүгүндө, шымында, рюкзакта эч нерсе жокпу? Мына берке көз таяк кичинекей кыска эле болду. Убакыт аяктады. Урматтуу билермандар, талкууну токтотобуз. Ким жооп берет, Себете мырза? Урматтуу алып баруучу, бул суроого сен жооп бер, Нурсан кайра. Улам мырза жооп берүүгө аракет кылат. Көрүп турганыңыздардай бул жерде ар биринде деле таяк бар экен. Таягы узун болгон үчүн аны менмен сиңген деп айтсак болот. Эмне дегенде беркелер таягын кармап саламдашканда эңкейиши мүмкүн. Ал эми бул болсо таягына таянып тура берет дагы эңкейбей өзүнүн менмен сиңген мүнөзүн көрсөтөт. Ошол таяктын узундугунда анын маселе бар. Түшүнүктүү. Мен жооп кабыл алдым. Туура жоопту окуймун, көңүл бурууга. Бул жерде сөз сүрөткө маани берип карасаңыздар, эки киши менен бер жакта турган Густав Курбенин көлөкөсүнө көңүл бургула. Тиги эки кишинин көлөкөсү көрүнбөйт. Ал эми Густав Курбе өзүнүн сүрөтүндө өзүнүн көлөкөсүн чыгарган.
жана ошондой эле тунук тартылган. Искусство таануучулардын ою боюнча сүрөтчүнүн менменсинген мүнөзүн ушул көлөкө тастыктап турат деп айтышкан. Анткени ал өзү деле күн башкаларга караганда мага тийип турат деген маанини дагы түшүндүрүшкөн. Леке каршы жооңуздар тура эмес. Леке каршы жооңуздар тура эмес. Эсеп болсо 4-3. Лакомка, дамду, лакомка. Вафлини дайыма жаныбызга ала алабыз. Лакомка. Рулетти биз аны жакшы көрөбүз. Пирожный өзүндө эрийт. Лакомка. Балалыктын даамы. Oyun улантабыз. 8-ci раунд. Сегизинчи раундда силерге каршы Эрнис Маматканов суроо берет. Истанбул, Түркия мамлекети. Майнтор көңүл бурула. Сиздер көрүп турган инсан бул Мимар Синан. Суроону окуйм. Мимар Синан Осмон дөөлөтүнүн эң белгилүү архитектору жана инженери болгон. Ал 300дөн ашуун мечит, мектеп, көпүрө жана башка ири долбоорлордун автору дагы болгон. Анын атын көптөгөн жерлерге карышкан. Керек болсо Меркурий планетасынын бир кратери да анын атында. Бул сиздерге маалымат үчүн. Ал эми мен суроону окуймун. Азыркы күндө колдонулуп жаткан жылытуу системасынын бир түрүн Мимар Синан 5 кылым мурда эле мечитке колдонгон экен. Суроо урматтуу билермандар. Ал жылытуунун кандай системасын колдонгон жана муну эмненин жардамында аткарган? Кетти убакыт. Күндүн жардамында. Купол. Себеби күндүн сууну бардык эмен топтоп алат да. Ооба. Жок, сууну мурду топтоп, жылуу купол. Сууну крышага коюп чатырга. Ошол жерден күндүн жардамында ысытып, жанагы отопленияга түшүргөнгө деп ойлоп атам да. Эми жазда ысыйт да, жайда ысыйт, кышында кышында не болот? Кышында деле. Жок. Бирок Истанбул күнөстүү жер. Бирок Истанбул күнөстүү жер да, бирок Истанбул күнөстүү жер. Дагы. Купол эмеспи? Мисалы физикада деле бар го. Мисалы томпок нерсе жолбосо мындай нерсе күндү өзү көп сиңирип алат. Ал эми архитектор болуп аткандан кийин бул Ая София же Султан Ахмет мечитинде үстүндө купол дагы балким ошого ылайыкташып курулгандыр. Дагы. Бардык жылуулукту өзүнө тартып алат. Себеби томпок нерсе бардык жылуулукту өзүнө тартып алат. Анан кантип таратат? Ал ичине бардык мечиттин ичине таратат да, мына купол. Мисалы мына купол мындай болсо, мисалы бардык эме кирип, мына куполдун ичине кирип мындай. Бардык эме дагы. Сүрөт карайлы сүрөттү. Кандай нерсе болбосун, бирок көп нерсе ушундай. Бул жерде купол негизи эме тартып алат. Купол формасында түшүрүлүп турган. Ошо окугонмун деп атам мен. Кайсыны? Убакыт аяктады. Семете мырза. Куполго токтой берели анда. Урматтуу алып баруучу бир 30 секунд алайлычы бонустан. Кет 30 секунд. Так, дагы ойлоп Башка кандай системасы бар? Суу системасы бар, күн менен жылытуу системасы бар. От чагып жылытасың дагы эме кыласың? Күн мечиттерде мисалы дагы. Мечитте от чагылбайт. Архитектор негизги маселе бул жерде чиркөөгө жасалып атат да, бул жердечи. Ооба. Чиркөөгө жасалгандан кийин суу менен жылытуу системасы бар, анан башка менен жылытуу системасы. От чакпайт а жерде. Жок, азыр от чакмалуу. Ал жерде газ менен жылытууга болбойт. Жок. Ал мезгилде газ жок эмес. Так, дагы. Күн менен жылытуу мезгили боюнча куполу болуш керек, ошол эмени топтоп алат. Жылуулукту топтоп алат. Өзүнө сиңирип алат да. Мисалы мындай Так. Өзүнө топтоп алат жылуулукту. 30 секунд убакыт аяктады. Семете мырза. Айнектен жасалган куполдор бул. Урматтуу алып баруучу бул суроого да Нурстан мырза аракет кылат жооп бергенге. Нуристан Марат уулу. Урматтуу алып баруучу бул Синам өтө белгилүү архитектор болгондуктан биз азыр бул жерде сүрөттөрүн да көрүп турабыз. Балким ушул биздин жооп берүүбүзгө ушул сүрөттөрдүн да пайдасы тийип калышы мүмкүн. Көбүнчө мечиттин үстүндө куполдорду мен азыр камерага көрсөтүп жатам бул жерде. Жылуулук системасында ушундай купол түрүндө, жолбосо бизде томпок деп коет. Ушундай түрдө
ушундай түрдө курган, себеби бул нерсе физикада деле биз аябай жакшы билебиз, мындай томпок нерсе өзүнө күндө аябай жакшы сиңирип алуу касиетине ээ. Ошол мезгилде мен ойлойм ушундай куполдордун жардамында, же болбосо куполдор айнектердин жардамында курулушу мүмкүн. Себеби бул үстүнө биринчиден жылытуу системасын аткарган, экинчиден бул мунаралардын айланасында суу дагы болушу мүмкүн. Себеби ошол купол менен биргеликте эле суу жылытылып, мечиттердин ичи жылытылышы мүмкүн. Түшүнүктүү. Мен жооп кабыл алдым. Мен туура жоопту окуймун, туура жоопко көңүл бургула. Мимар Синан азыркы күндө жылуу пол деп колдонулуп жаткан системаны мечиттин түбүнө орноткон. Сиздер айтып жаткан ол мечиттин жылуулукту үстүнөн эмес, ал астынан өткөргөн. Мындан 5 кылым мурда эле полдон жылытуу системасын ойлоп тапкан. Жана ошондой эле бул мечитти пол аркылуу жылытууну ал мончодон пайдаланган. Мончодо жылуу суу бар, мына ошол жылуу сууну мечиттин түбү менен алып өтүп, мечитти түбүнөн жылыткан. Мынакей мониторго көңүл бургула. Мына ал жерде эски ошол сүрөттөрү турат. Мечитти ал үстүнөн эмес, ал астынан жылытууну баштаган. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө бул система аябай кеңири таралган. Семетей мырза жакшы айтты, анын ичине печке жагылбайт, газ коюлбайт дейт. Бүгүнкү күндө биздин мечиттерде эле өзүңүздөр билгендей пол аркылуу астынан жылытылат. Жоңуздар тилекке каршы туура эмес. Эсеп 4-4. Оюн улантабыз. 9-чу раунд. 9-чу раундда сиздерге каршы Нокат районунан Жайнакбек Эргешев суроо берет. Суроосунун байгеси 1900 сом. Мониторго көңүл бургула. Дүйнөдө көптөгөн кызыктуу кесиптер бар. Азыркы учурда өтө бартуу болсо да, убакыт өтүшү менен керексиз болуп калат. Мисалы, өткөн кылымдарда кандай гана баалуу кесиптер бар эле, бирок алардын ордун башка нерселер ээлеп калды дагы, ал кесиптер керексиз болуп калды. Сиздер көрүп турган бул сүрөттө 18-чи кылымда Англияда болгон бул бир кесип. Азыр булардын ордун кичинекей буюмдар аткарып калган. Суроо урматтуу билермандар. Бул кызматчылардын негизги жумушу эмне болгон? Кетти убакыт. Өзүм жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Жооп бериңиз. Бул кызматчылар адамдарды ойготуу кызматын аткарган. Азыркы учурда ойготуучу, ойготкуч, будильниктер деп айтсак да болот, ар бир мобилдик телефондо бар бул нерсе. Же сааттарга жайгашкан. Мен жооп кабыл алдым. Туура жооп бул будильниктер. Ошол учурдагы жандуу будильниктер болгон. Анткени адамдар уктап калып, жумушунан кеч калышы мүмкүн. А булар болсо убагында келип, адамдарды ойготуп жумушуна жиберген. Жоңуздар туура. Эсеп 5-4. Билермандардын пайдасына. Оюн улантабыз. 10-чу раунд. Onuncu raundda sireye karşı Rusya Federasyasынан Белек Маматов суроо берет. Суроосунун байгеси 2000 сом. Суроо көңүл бургула, мен суроону окуймун. Мурда бир кесиптин ээлери жумушка чыгышканда өздөрү менен кошо торго салынган канарейка кушун да алып чыгышкан. Эгерде бир учурда канарейка кушу сайрашын токтоткон болсо, жумушчулар да ал жерден жумушун токтотушкан. Канарейка кушунун сезимталдуулугу
бул кесип ээлерин да куткарган. Суроо урматтуу билермандар. Кайсы кесип ээлери канарейка кушун өздөрү менен кошо алып жүрүшкөн? Кетти убакыт. Шахтерлар. Жерде тирегенде жок, саперлорда болушу мүмкүн. Бирок көбүрөөк жерде тиреген вариант жакшы. Шахтерлар токтоткандан чыгат да, чыгыш керек. Башка бар. Сайрабай калганда же куруучулар, мисалы же куруучулар үй куруп аткан мезгили болсо, туурабы, жер тирей турган болсо качып түшүп калыш керек да. Дагы көпүрө курганда деңизчилер эмес булар, деңизчилер. Жумушчулар да деңизде болушу мүмкүнбү? Жана корабльде. Толкунду сезиши мүмкүнбү кандай? Же шамалдуу кандай? Сунамини жок кандай? Я жумуш токтотуп атат, жерчи. Жумуш казып атат да. Өмүр үчүн кооптуу болуп атат. Жер астындагылар Кенчилер. Шахтачылар. Жер астында иштөөчүлөр. Касы жер Убакыт аяктады. Семетей мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Базарбай мырза жооп берүүгө аракет кылат. Жумушчулар деп жатат. Демек бул жерде жумушун токтотуп жатат алар. Демек жумушчулар болгондо биздин вариант боюнча, ой боюнча бул жер астында иштеген кенчилер, шахтерлор. Түшүнүктүү. Мен жотко алалым. Туура жооп бул көмүр казуучулар болгон. Жоңуздар туура. Эсеп болсо 6-4. Билермандардын пайдасына. 2017-жылдын күзгү серияларындагы алгачкы жеңиш Семетей мырза. Жеңишке жетишти командасы менен. Куттуктайбыз Семетей мырза. Жеңишиңиздер куту болсун. Албетте бул мен бүгүнкү оюндун мыкты суроосу жөнүндө анан бүгүнкү оюн тууралуу айтаардан мурда ушул командабыздын мүчөсү Марат уулу Нуристанды ийгилиги менен команданын атынан куттуктап коюуну чечип олтурам. Биздин команданын эң активдүү, эң тапкыч мүчөсү Нуристан Марат уулу жакында президенттик үмүт стипендиясынын ээси болуп, Бишкек шаарына барып призин алып келди. Biz Nuristan'ды бұл ийгилиги менен команданын атынан команданын мүчөлөрү баары чын дилибизден куттуктайбыз. Айтарыбыз бұл сыйлык Нурисламдын жашоосундагы эң акыркы же эң алгачкы сыйлык болбосун. Бул сыйлыктардын башаты болсун. Мындан ары дагы көптөгөн сыйлыктарды жетелеп келсин. Нуристан өзүнө бекем ден соолук, анан узун өмүр каалайбыз. Өтө мыкты суроолор келди. Бардык эле суроолор бириден бири калбайт, өзгөчөлөнөт. Биз ошондой болсо дагы тандоого мажбур болдук. Бүгүнкү оюнда курде жөнүндөгү, башкача айтканда, искусство таануучулардын катасы тууралуу
суроону биз туура бүгүнкү суроонун оюндун эң мыкты суроосу деп таптык. Команданы мен жеңиш менен куттуктайм. Бул жеңиш биздин маңдай терибиз менен келди деп ойлойм. Көптөн бери Ордодо жеңиш боло элек болчу. Мындан аркы командаларга дагы мен жеңиш, жалаң жеңишти гана тилеп кетем. Команда бүгүнкү оюнда Дастан Керимкулуулунун суроосун мыкты суроо деп тапты. Биз Дастан Керимкулуулуна кошумча сыйлык ыйгарабыз, мыкты суроо жибергендиги үчүн. Ал эми бизге адаттагыдай Ата контер фабрикасы да өзүнүн таттууларын камдап келген. Семетей мырза, кабыл алып коюңуздар. Таттуу менен жашоо шаңдуу деген уран менен бизге өзүнүн таттууларын камдап келген Ата контер фабрикасына ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле оюнубуздун демөөрчүсү Улут жүзү коомдук фонду жана анын президенти Рустам Мамановго дагы ыраазычылык билдиребиз. Рустам Маманов дагы улут байлыгы билимдүү жаштардын колунда деген уран менен бизди ар тараптуу колдоп келүүдө. Биз демөөрчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Мына ушуну менен оюн жыйынтыкталды. Оюнду мен Шатман Маматсаков алып бардым. Кийинки оюн Сагынбек Мамановдун оюну. Күзгү сериялардын акыркы 5-чи туру. Биз кийинки оюнда Сагынбек Мамановдун оюнун күтөбүз. Кийинки оюндарда кездешкенге чейин аман болуңуздар. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү коомдук ишмер Рустам Маманов. Улут байлыгы билимдүү жаштарда.